Бүгін болып өткен оқиялар, жаңалықтар жана күн жиынтығы менен ак кеме студиясында сиздер менен Адилет Аманголов. Саламатсыздар ба? Ош шарына Москвадан Кыргызстандын жарандары кайтып келишти. Ош эл аралык аэропорту авиатрафик авиакомпаниясынын Москва-Ош багыты боюнча чартерди каттамын тосуп алышты. Мекенге 156 Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келишти. Алардын арасында жаш балдар дагы бар. Чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын Кыргызстанга кайтаруу боюнча иштер улантылат. Россия аба каттамдарын калыбына келтирүү боюнча башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү баштайт, деди вице-премьер-министр Татьяна Голикова. Ал эл аралык аба каттамдарын 15 июльдан баштап калыбына келтирүүнү сунуш кылды. Айрым өлкөлөр менен аба байланыштары 3 критерий боюнча көрсөткүчтөр аткарылганда кайрадан башталат. Коронавирусту жуктурган адамдардын саны 100 миңден калкка 40тан ашпашы керек. Күн сайын орточо өсүү 1%дан таратуу коэффициенти 1ден ашпашы керек. Акыркы 14 күндүн içinde indikatorlardan маанилери эсептелип чыгат. Транспорт министрлиги жана аба транспорты федералдык агенттиги 2 жумада бир жолу өкмөттүн башка өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр кандай жүрүп жаткандыгы жөнүндө кабарлап турушу керек. Теперь то, что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры. Такое информирование будет происходить один раз в неделю, один раз в 2 недели, и одновременно каждые 2 недели мы будем оценивать эпидемиологическую ситуацию в странах на основе тех критериев, которые я сейчас озвучила, и, естественно, будем регулировать вопросы, которые связаны со списком стран, по которым у нас возобновляется международное авиасообщение. Белгилүү дин алымы Чубак Жалилов акыркы сапарга узатууга миңдеген адамдар топтолду. Бул тууралуу видео социалдык тармактарда тараган. Видеодо белгилүү дин алымынын жаназасына катышуу үчүн миңдеген адамдардын келгенин көрүүгө болот. Маркум Чубак Ажы Жалиловдун жаназасы өзү төрөлүп өскөн Жалал Абад облусунун Базар Коргон районуна караштуу Баймундус айылында болжол менен 16:00дөн 18:00гө чейин окулуп жерге берилди. Бүгүн түндө каза болгон белгилүү дин алымы Чубак Жалиловдун урматына Созак районунун Барпы жергесинде Алым Чубак Ажы атындагы мечит ачылат. Бул тууралуу саясатчы Камчыбек Ташиев өзүнүн социалдык тармактагы жеке баракчасында жазды. Урматтуу мусулман калкым, кыргыз элим, Чубак Ажы Алымдын бул дүйнөдөн өткөндүгүнө байланыштуу көңүл айтамын. Чубак Ажыке менин иним эле, бирок атамдай көрчү элем. Менден кичүү эле, бирок аска зоом эле, жөнөкөй адам эле, бирок кол жеткис аалам эле. Керемет арман жалган дүйнө. Мечит салып жаткан Чубак Ажыке келип биринчи пайдубалына 3 күрөк бетон таштап берди эле. Эми ошол мечитибиздин атын Алым Чубак Ажы деп атайбыз. Иним Чубак Ажыке, сиз бул дүйнөдөн өттүңүз, бирок эми сиздин уламышка айланган өмүрүңүз башталат. Ушундай уулду тапкан кыргыз элиме таазим, көтөр башты улутташым, кандашым. Кыргыз атын дүйнөгө тааныткан Чубак Ажы кетти бизди таштап. Мүңкүрөбө кыргызым, мүңкүрөбө. Аллахым бейишин берсин деп жазган Камчыбек Ташиев. Маркум Чубак Жалилов кечээ 10 июлда оор абалда улуттук госпиталга жеткирилгени маалымдалган. Дин алымы соңку ирет 4 июлда оңдоп түзөөдөн өткөн мечитти обсервация катары пайдаланууга берүүгө даяр экенин айткан эле. Бишкек шаарында учурдагы кырдаалга байланыштуу дагы 3 кошумча стационарлар ачылат. Бул тууралуу шаардык мэриядан кабарлашты. Маалыматка ылайык Ак Ордо жаңы конушундагы номер 96 мектепте 30 орун, Ак Босого жаңы конушундагы номер 81 мектепте 40 орун жана Аламүдүн Бергич районундагы 38 мектепте 50 кишиге ылайыкташкан күндүзгү стационарлар ачылды. Бул учурда 3 стационар бейтаптарды кабыл ала баштады. Буга чейин Бишкек шаарынын мэри Азиз Турахматов брифинг учурунда Бишкек шаарында жалпы 9 күндүзгү стационарлар эртең мененке 8:00дөн кечки 20:00гө чейин иштеп жаткандыгын кабарлаган.
Премьер-министр Куатбек Боронов ыкчам штабтын жыйынында мамлекеттик органдарга шаарда, аймактарда дары-дармектин запасын даярдап, ооруканаларда реанимациялык блокторду көбөйтүү тапшырмасын берди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлайт. Ага ылайык өкмөт башчы аймактардагы эпидемиологиялык кырдаалга даяр туруш үчүн бардык тараптан шарт түзүлүшү керектигин баса белгилеген. Учурда өлкөдө дары-дармектердин таңсыктыгы байкалууда. Бул иш боюнча буга чейин тапшырма берилген. Аны аткарууну күчөтүш керек. Аймактарда дагы дары-дармектердин запасы даяр турсун. Медициналык каражаттардын баасынын негизсиз жогорулашын алдын алуу боюнча иштерди күчөтүү шарт. Ооруканаларда реанимациялык блоктор даярдалсын, деди Куатбек Боронов. Жыйында премьер-министр оор абалдагы бейтаптарга өзгөчө көңүл буруу керектигин баса белгилейт. Күндүзгү стационарлар, медициналык мекемелердин бардыгы бейтаптарды кабыл алып жардам берилсин. Оор абалда келген бейтаптардын бири дагы артка кайтарылбай жардам берилүүгө тийиш. Ошондуктан ооруканалардын өз ара аракеттешүүсү тез арада жолго салынсын, деди премьер-министр. Өкмөт башчысы башка мамлекеттерден алынып келинип жаткан дары-дармек менен медициналык аппараттарды бажылык тариздөө иштерин тездетүүнү дагы тапшырган. Россиянын Кыргызстандагы элчилиги эки өлкөнүн жана башка мамлекеттин жарандары кандай жол менен Россия Федерациясына чыгып кете аларын тактады. Россиялыктар үчүн башкы шарты мамлекеттик кызмат порталындагы конкреттүү учуп кетүүчү рейске катталуу. Ошондой эле кенен кесири маалыматты шилтеме аркылуу алсаңыздар болот. Эгер аймагыңыз алгаттамдын тизмесине кирбей, бирок Россияда туулган урук, тааныштар, иш берүүчүлөр 14 күндүк обсервацияга алына турган шартыңыз болсо, кабыл алуучу тарап сизде жашатууга макул экенин көрсөткөн телкат жазып бериши керек. Анда эки тараптын жеке маалыматтары жана обсервациянын дареги так көрсөтүлүшү зарыл. Кыргызстан коронавирустан аныктаган так жыйынтыкты 30-45 мүнөттүн ичинде чыгарып берген инновациялык тесттерди алды. Бул тууралуу өкмөттөгү брифингде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын айтымында бул тесттер Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы жана СПИД кургагучу күрөш боюнча глобалдык фонд тарабынан берилген. 1 саатта 4 анализ жүргүзсө болот. Алар 99% так жыйынтык көрсөтөт, деди Каратаев. Ал проонго ыраазычылык билдирип, Дүйнөлүк банк берген каражатка ушундай 50 000 тест алуу маселеси каралып жатканын кошумчалаган. Өлкө мындай тесттерге муктаж болуп жатат. Диагностиканы дагы эртелетүү максатында ушундай эле инновациялык тесттерди алууну чечтик. Булар тез жана так жыйынтык көрсөткөндүгү менен айырмаланат. Ошондой эле дарылоону убагында баштоого көмөктөшөт, деди Проон долбоорунун координатору Инга Бабычева. Маалымат болгондой, 16 июнда Проондон СПИД кургагучу малярия жана менен күрөшүү боюнча глобалдуу фонду тарабынан каражыланган ВИЧке жана кургагучуга көзөмөл жүргүзүү долбоору саламаттыкты сактоо министрлигине 6550 ПЦР тест тапшырган. Акыркы маалыматтар боюнча 57 мамлекеттен дагы 7812 мекендеш Кыргызстанга келүүнү көздөп элчиликтерге жана консулдуктарга кайрылышкан. Бул тууралуу Тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев брифинг учурунда маалымдады. Анын айтымында Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрүнө кайрылган бардык мекендештер менен байланышта болуп, кеп кеңештерин берип жатат. Ниязалиев коронавирус инфекциясы жайылгандан бери мекенге 20 000ден ашык кыргыз жараны алып келингенин айтып, ага карабай өлкөгө кайтууну көздөгөн мекендештер көп экенин белгилеген. Россиядан Бишкек шаарына COVID-19 менен күрөшүү үчүн ыктыярчы дарыгерлер менен медайымдар Кыргызстанга кайткан жарандар менен бирге учуп келишти. Бул туурасында Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Алар Новосибирск, Бишкек каттамы менен келген. Маалыматта жардамга кол сунган медиктердин так саны айтылган эмес. Эске салсак, 5 июлда Москвадан Кыргызстандагы ыктыярчы дарыгерлердин тобу келген. Алар Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин жетишсиздигинен улам жардам берүүгө келишкенин билдиришкен. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов өпкөнүн эки тараптуу пневмониясына чалдыкты. Ал шаардагы ооруканалардын биринде дарылана баштаганын айтып, буга байланыштуу сот жарыяны чалдырылганын кошумчалады. Эске салсак, шаардагы 1-май райондук сотунда Курсан Асановго карата козголгон кылмыш иши боюнча жыйын болмок. Курсан Асанов кыргыз милициясынын чыккынчылык кылды, ишенимден кетти деген негиз менен 2019-жылы 13 августта кызматтан бошотулган. Ага карата кылмыш иши козголуп, үй камагына алынган. Анын артынан жан сакчысы Дамирбек Пайзылда уулу кармалып, кийин үй камагына чыгарылган. Ал эми өкүл баласы Турсунбек Бейшенбековду ушул жылдын 20 январында аскер прокуратурасы сурактан кийин кармаган. Бирок баш коргоо чарасын тандаган соң аны үй камагына чыгарган. Мындан сырткары Асановдун жубайы жана туугандары дагы суракка чакырылганы айтылган. Ал эми уулу Мухаммед Али Асановго издөө жарыяланган.
Кыргызстан коронавирусту дарылоодо вируска каршы авиафавир дарысын алуу үчүн Россия тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова брифинг учурунда билдирди. Буга чейин аталган дары Казакстанга алынып келингени тууралуу айтылган. Акматова өткөн жумада Россиядан Кыргызстанга Роспотребнадзордун жетекчисинин орун басары баштаган делегация келгенин эске салды. Делегациянын курамында Бакулев атындагы Илим изилдөө институтунун өкүлдөрү, реаниматологдор бар болчу. Авиафавир дарысы боюнча маселе көтөрүлгөн. Биздин эксперттик топ дагы бул суроону карап жатат деп белгилейт. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак Кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.